адам эмне кылыш керек болот? Кудайдын талабы кадимки Аллах деп жүргөнсүңөрбү? Мына ошонун талабы адам улуулукка калыптан деп атат. Же болбосо улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат дегендей, кыргыз анда кул кыргыз деген жок да. Же пенде кыргыз деген жок. Тетирсинче улуу кыргыз деп атат. Ал эмне деген сөз? Улуу күчтөрдүн ролун аткарган жердеги высшие силы деген эми улуу күчтөр да. Муну котормосо ошондой да. Великие силы. Мисалга, высшие силы деп дүйнөдө түшүнүк бар да. Ошону улуу кыргыз, улуу күчтөрдүн ордун аткарган кыргыз. Ошентип адам азыр ааламга кантип айланыш керек? Ааламдын ордун кантип аткарыш керек? Ошо арбайдын ордун кантип аткарыш керек? Кудайдын ордун кантип аткарыш керек? Мына ушул жөнүндө кичине бир дагы бир аз токтололу. Адам эмнеден жаралат экен? Эненин курсагында энергиядан жаралат. Нурдан жаралат. Буга далил айтып берейин. Энергиядан жаралгандыгынын дагы бир кыры бул. Ошо боюнда бар кезде эне кысылса, кыжаалат болсо, турмуштанбы, пендечиликтенби, же оору суркоодонбу кысылып калабы, кыжаалат болуп калабы, нервиштетип калабы. Аны медицина деле айтат. Нервиштетпе, сен боюңда бар, кейбе деп. Мына кысылып калган үчүн эми бул тормушта болуп аткан нерсе майып балдар жаралып атат. Жаралат. Жаралган. Мына эги жырык дейбизби? Башка мүчөсү рас эле. Кийин тиктирип жүрүшөт го, мурут коюшуп. Бул рас. Ал эмне деп болду? Кысылып калган эне. Мына энергиядан жаралганы. Мисалга терезе ачылбаса деле үйдөгү ысыктык, жыт, жыбыр чыкпайт да. Ошо сыяктуу бир кысылганда бир мүчөсү кем болуп атат. Ошо энергиядан жаралган. Бул далили. Кайра ойлонсоңуздар, мына кыргызчылык илимде дагы так берилет. Баланы урба, каргаба, этин оорутпа. Жөн эле башчы катары иштеш деп. Эми детсадка деле баланы берсең, ал урбайт да, ал каргабайт. Ал башчы катары мындай кылалы, мындай кылалы, уктай кой, ичесиңби, апаң келет азыр абы деп башкарат да. Өстүрүп, окутуп. А эмнеге антип урбаш керек баланы дегенде, ата тегиңдин арбага кайра эле жаралып келди деп берилет. Буга далил. Өткөн сабакта да айтып бергем. Жаналгыч келип жаналганда, бул дүйнөдө өспөсө, айтып атпайбы? Макулук адам деп атат. Көкүрөгүң менин купулума толбоду, аргасыз алам жаныңды. Кайра таштоого, кайра жаралууга таштадың кадам деп кетип атпайбы? Эмики жолукканда эсиңде болсун деп атат. Жан дүйнөң улуу кереметке толсун. Өзүңдү кордобо дейт. Өзөгүңдү коосто. Аалам жомок, мына аалам, мына бийик дүйнөлөр жомок, а жер тозок деп кетип атат. Карасаңыз. Ошо ааламдан келген жаналгыч эми арбайлар. Адамдын тагдырын ошол кезде эле чечип кетип атат, сурак кылган деле. Анан эми бул жерде дагы ошо сөзгө кыпчыйып өтөлү. Анан эле мен жаназа окубасам болбойт деген молдонун сөзү бир тыйын болуп атат да. Жаны тагдыр эчак чечилген. Же бийик дүйнөгө кетти, же кайра жаралууга таштады адам. Жаназаң бир тыйын болуп атат да. Жаны уже асманга тагдыры чечилип кетти. Анан ошол жерде дагы алдоо болуп атат да. Мен Куран түшүрүп берем атаңа, мага уй бер, мага тай бер, кой бер, акча бер деген жалган болуп атат да. Кантип Куран түшүрөт? Тагдыры чечилип калса, сөөгү мусор болуп кетсе, жайына койсо, же кушка бергендир тибеттиктер. Мисалга, болжол айтканда, мына карасаңыз,
Мына ошол сыяктуу жан асманга кетет экен, мына а жерде да берилип атат. Кайра бир жерде айтылып атат, жан кайдан жаралат дейт мына. Ааламдан келет, энергия катары келет. Анан чын эле мына аллак, мынабу күчтөр ак. Актан, чындыктан жан келип аткан кезде эне эмне болуп атат? Ичкен тамагын кусту. Талгак болду дейбизби? Кустубу, жериди. Башка бир дүйнөгө өттү, бир башкача бир жан келди. Уйку басты. Энергия толду. Телосы бошоду. Бошоду. Анан тело бошогон жерден сүйөк ажырап, анан баланын башы, бала, далысы энеден батып чыгып атпайбы? Ааламынан жаралып. Нурдангандыктан, тело нурдангандыктан. Тамакты деле жыргатып ичпейт. Денеси бошойт. Мына ошол кезде мына эфирде уктап калып атабыз деп атпайбы? Кинону көрөбүз дейт 3, 4, 5, 6 саат. 1 сааттык эфирди толук көрө албайт. Анткени эмне болот? Ошо боюнда бар келиндей энергия өтүп кетет. Анан эле айыгып атканы ошол. Анткени Арсылай теңирдин оту. Арбайлардын ханы. Мына карасаңыз. Ошентип адам неден жаралат экен? Энергиядан, нурдан, ааламдан, чындыктан жаралат. Энергиядан жаралсаң, мына энергиядан жаралсаң, демек энергиядай күчүң бар да. Азыркы доордо ошо энергиянын ролун аткар анатомия болуп атат. Бүгүн ошо анатомия жөнүндө сабак